Көңүлдү көтөргөн мыкты сонун чыгарма жаңырып болду. Ал эми биз болсо берүүбүздүн сапарын алдыны көздөй улантабыз. Бизде болсо студиябыздын коногу бар. Коногубуз менен тааныштырабыз. Элибиздин сыймыгы дагы бир сонун жаркылдаган коногубуз студиябызга келип орун алды. Бокс боюнча Кыргыз Республикасынын 8 жолку чемпиону, Дүйнө кубогунун коло медалинин ээси, бокс боюнча эл аралык деңгээлдеги спорт чебери Өмүрбек Малабеков бизде конокто. Ассаламу алейкум Өмүрбек мырза, кош келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Кутмандыгыңыз менен. Саламатсызбы. Кош келипсиз биздин студиябызга. Мынакей жалпы телекөрүүчүлөр көрүп аткандай, ушундай көптөгөн сыйлыктардын, медалдардын, кубоктардын ээси, Кыргыз элинин сыймыгы Өмүрбек мырза дагы бир жолу кош келиптирсиз. Анан келиңиз, ушул сыйлыктардан баштасак да, канча жылдан бери бул спорт менен машыгып келатасыз? Бул сыйлыктарды канчалаган гана баягы машыгуулардын натыйжасынан келип чыккан сыйлыктар болуш керек да. Канча убакыт болду? Бокс менен 10 жашыман тартып бокста жүрөм. 17 жыл болуп калды азыркы учурда. Бул сыйлыктарга көптөгөн мээнет, көптөгөн тер төгүлдү деп. Спорттун эмнеге ушул түрүн тандап алгансыз? Бокс. Биздин айылда башка спорт болбогондон, иримдер жок болчу, ошол кезде. Спорт жок болгондон атам ушу бокска жетелеп алып барып, атам түрткү болгон. Башында көп кызыгуу деле жок болчу, өзүм да кичинекей, аябай коркок бала болчумун. Бокска алып барып, эки жака чыга баштагандан уже анан өзүм кызыгуу пайда болуп, утуп башында эле ошо биринчи соревнованияга барганда эле утуп баштагам. Ошондо эле кызыгуу пайда болду, анан кийин уже өзүм кызыгып баштадым. Профессионалдуу түрдө эл аралык деңгээлдерге чыга баштаган кезиңизде баягы өлкөнүн намысын коргой турган убактарда деген аябагандай бир сезимдер, патриоттук сезимдер, эрк аябай күчтүү болуш керек да. Ошолдогу сезимдер кандай болду? Атаңдашыңыз менен баягы беттешип аткандагы өзүңүздөгү күч сезимдерди айтып өтсөңүз, жана баягы сөзсүз түрдө спорт дегенде бир жеңилесиң, бир жеңесиң дегендейчи, жеңилип калган учурлардагы баягы ызалануу болобу же болбосо кандай эмоциялар болот? Ушул эмоциялар менен бөлүшсөңүз. Албетте аябай мекеним деп жүрөк аябай катуу согот чет жакта жүргөндө, дүйнө чемпионаттарында, Азия чемпионаттарында жана эл аралык турнирлерде барып уже за медаль боксташып атканда уже аябай күчтүү толкундоолор болот да. Анткени уже медаль алып эмеге чыккандан кийин сен желегиң көтөрөт, гимниң ойнолот. Ошого аябай өзгөчө сезимдер. Ошо жерде туруш өзгөчө сезим да. Ошол медальды мойнуңа тагып аткан, желегиң көтөрүлүп аткан, бул аябай вообще айтып бере алгыс сезимдер. Андан өткөн бакыт жок, Келиңиз анда бул жактагы байгелерге токтоло кетсек, кайсыл жактан утуп алгансыз? Ар бирине могул жерден баштайт окшойбуз, бул статуэткадан, өзүбүздүн Дүйшөнкул Шопоков деп международный турнирибиз бар. Эл аралык, ошонун атынан ошол жерден уткам. Өзгөчөсү ошо өзүмдүн сүрөтүм менен болду да. Берге бүт баарына өзүмдүн сүрөтүм коюлуп калыптыр. Сиздин сүрөтүңүз сонун белек болгон мен үчүн. Башка жактан да келгендер 11 12 мамлекеттен келген. Алардын балдары да утушту. Бүт жака ушундай сүрөт менен кетти да. Аябай ошондо сүйүнгөм. Бул Украинадан, Киевде эл аралык турнир болгон. Бизде класс А деп коет, эң күчтүү турнирлер. Бул Кыргызстандын чемпионаты. Аркы болсо ошо Кубок мира, дүйнө кубогу Россияда. Ошо. Эң сонун. Мынакей, Өмүрбек мырза, бүгүнкү темабыз болсо бизде суу деп атабыз да. Анан бокс бул билген адамдарга өтө эле оор спорттун түрү.
раундтардагы мисалы үчүн башка спортторго караганда раундтар бир канча эсеге көп, аны менен катар өтө энергияны, эркти, күчтүү талап кылган спорт түрү. Спортчулар, айрыкча ушул бокс чөйрөсүндө жүргөн спортчулар өзүнүн баягы тамактануу режиминде десек болобу, же болбосо суу ичүү режиминде кандай колдонушат, кандай кылып пайдаланышат, сууну күнүнө канча ирет ичесиңер, канча өлчөмдө ичесиңер, ушул тууралуу билгиңиз келет. Суу аябай эң эле керектүү нерсе жашообузда. Спортто биз боксерлор билбейм, башка спортто кандай вес кетиребиз да, бойго жакын вес кетиргенде ушу сууну бойго бир ай калганда уже сууну көбүрөөк иче баштайбыз да. Күндөгүдөн көбүрөөк ичип, салмак кылуу максатында. Салмак кылуу максатында тренировкада ошо суу кайра тердеп чыгат да. Канчалык көп суу ичсең, ошончолук суу денеден да суу көп чыгат. Бир жумадай ошол нормадагы сууну ичип, анан кийинки жумага өткөндө уже ал сууну нормасынын ичине азайтып, бирок баягы организм көнүп калгандыктан баягы тердей берет да, ошондой эле тер чыгат, ошондой эле вес кетет. Ошентип анан күндө азайтып нормасын, анан бир жума калганда баягы нормадан бир 30% эле десем болот да, 30% эле ичип калабыз да. Бирок организм баягыдай эле тердей берет, баягыдай эле суу көп чыгат, анан адам арыктайт да ошодон. Биз ошентип арыктайбыз. Мисалы, ар бир ата эне кичинекей балдарын, мисалы кыздарды болсо бийге берет, гимнастикага. Ал эми балдарды болсо мына ушул спорттук ийримдерге алып барышат да. Негизи балдарды спортко аралаштыруу бул албетте туура, жакшы, пайдалуу. Анан кичинекей балага кандай мындай сапаттарды кичинекей баладан байкай алсак болот? Мисалы, спорт менен машыккан бала кичинекей кезинен кандай болуп чоңоет? Өзүнө тың дегендей, бекем деген бул спорт аябай жакшы нерсе экен да. Спортко келген өкүнбөйм десем болот, анткени эл көрүп атабыз, жер көрүп, Кыргызстан деген атты башка жака алып барып айтсаң да көбүлөр билбейт да. Кыргызстан ушундай бар, ушундай мамлекет деп баарын айтабыз. Элин тааныткан балдар болот го деп ойлойм. Жакшы. Мисалы, мына ушул спорттун мына ушул түрүнөн, мисалы, оор жаракаттарды алып каласыздар, анан кийин кандайдыр бир кайра өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды кантип чыңдайсыздар? Негизи эле боксчулардын баардыгы тең ай сайын дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтсө керек, Албетте көзөмөлдөп өтүп турабыз. Жарым жыл сайын полный обследованиядан өтөбүз, бүт баарын текшерилип. Каждый соревнованияга астында медосмотрдан өтүп, полный текшерилип, анан врачыбыз ошо уруксат бергенде анан боксташабыз да. Бойдон кийин келип дагы калган эмелерди өтөбүз, көзөмөлдө. Жакшы. Бул жакта бокс сүйөрманы же күйөрманы деп айтсак болобу катары сурагым келип атат да. Өзүңүздүн баягы профессионалдуу беттештериңиздин ичинде кандай жеңүүлөр болду эле? Баягы нокаут деп коет эмеспизби? Ушундай кулатуу менен уткан убактар болобу? Анан баягы ошончо убакыт раундка чыдаш үчүн дагы бир эрк же болсо физикалык жактан машыгуу, даярдык керек да. Эң узак беттешиңиз канча убакыт болду эле? Анан эң эрте атаңдашыңызды утуп калган бир убакыттарды эстеп өтсөңүз. Бир жыл убакыт болуп калды. Азыр профессиональный рингке чыгып жүрөм. 3 бой Эстонияда өткөздүм. 4-чү боюм 3 бой 6 раундтан болду. 6 раунд үчөө тең пачкам болуп, очко менен 6 раундка узарды да. Азыр 4-чү боюмда 8 раундка боксташмакмын. Бирок атаандашымды бооруна уруп 2-чи раундда чыктым да. Ошо эң кыска болду го. Экинчи раундда эле атаандашыңызды жеңип экинчи раунддун башында. Жакшы, азыр болсо кубоктор жөнүндө кеп кылдык. Медальдарга бир аз токтолсок да, келиңиздер. Медальдардын баягы ар бир
баягы чөйрөдөгү адамдардын, мисалы үчүн обончулардын же акындардын өзүнүн бир өзгөчө бир ырлары чыгармасы болот да. Анан спорт чөйрөсүндөгү адамдардын мисалы медальдарыңыздын ичинен эң жакшы көргөн медалиңиз кайсыл болот? Сыймыктанган медальдериңиз, ошолорго медальдарга токтоло кетсек. Өзүм 2003-жылы эң алгач эмеге чыктым, соревнованияга чыгып, биринчи месте алып, анан ал убакта бирок медаль бербечти. Анан 2004-жылы ошо Казакстанда эл аралык турнирде эң биринчи медалим ушу 2004-жылы. Ушу медальди алгам, Казакстандан биринчи месте алып. Эң сонун. Бокс боюнча 28 килограммга чыккан. Кичинекей болчумун. Анан кийин ошо бул болсо Чечняда Рамзан Кадыровдун турниринен Ахмат Кадыровдун элесине арналган 2-чи орун. Анан бул ошо Кубок мира. Ой, бул эме Казакстандан международный турнир тоже. Биринчи месте. Биринчи орун эң сонун. Бул Украинадан Киевде болгон. Биринчи орун. Биринчи орун. Бул ошо өзүбүздүн эме Дүйшөнкул Шопоковдун атынан 7-чи жолку чемпион болуп, 7-чи медаль. 7-чи жолку. Ой, Кыргызстандан. Бул ошо Кубок мира. Өзгөчө кооз экен, э? Дүйнө кубогунун медали. Эң сонун. Баракелде дейли. Акыркы чемпионат Кыргызстанда биринчи месте. 8-чи медаль Кыргызстандын. Эң сонун. Азаматсыз. Бул Өзбекстанда аябай күчтүү турнир бар. Ошол жактан 2-чи орундукка. Бул болсо Азиянын коло медали бул Иорданияда өткөн. Бул да аябай эң эле баалуу медальдардын бири. Азыр алдыда дагы кайсыл мушташка даярданып жатасыз да, кандай бийиктиктерди багынсам деп турасыз? Азыр эми жакында эле бойдон келдим. Эс алып, буюрса акырын баштап атам азыр. Анан промоторлорум бар Россияда, Санкт-Петербургда. Алар азыр ошо тарапта иштеп атат. Жакында бир айдын ичинде билинип калат, буюрса беттешим ким менен, каяк менен. Жакшы. Генерал болууну эң себеген аскер эмес дейт. Анан сиздерде дагы мисалы үчүн спорт чеберлери ушунчал деңгээлге жетип аткандан кийин дүйнөдөгү дагы дүйнөнү багындырам деген дагы максат тилектер сөзсүз түрдө болуш керек да. Анан сиз дагы баягы Кыргызстандын намысын коргоп, болочокто, келечекте чоң бир дүйнөнүн көңүлүн бура турган рингтерде дүйнөнүн менмин деген боксерлорун жыгам деген максат тилектер барбы? Албетте андай максатсыз болбойт болуш керек. Максаттар аябай көп. Буюрса 2020-жылы Токиодо Олимпиада болот. Ошол сиз айтып өткөндөй генерал эң себеген аскер эмес дегендей. Ошо Олимпиаданын эң себеген бала спортчу эмес окшойт. Бүт эле спортчулардын каалоосу, тилеги ошо Олимпиаданы көрүш окшойт да. Кудай насип болсо ошол жака барып Олимпиаданы көрүп койсом деген ниеттер бар. Эң сонун. Тилектер орундалсын дейли. Рахмат. Ыраазычылык беребиз энди Өмүрбек мырза, атайын убактыңызды бөлүп, сонун белектериңизди, сыйлыктарыңыз менен жакшы маек куруп бергениңиз үчүн. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Рахмат. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто Кыргыз Республикасы 8 жолку ал эми дүйнө кубогунун коло медалинин ээси, эл аралык деңгээлдеги бокс боюнча спорт чебери Өмүрбек Малабеков болду. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй уланта бермекчибиз.